Ассаламу алейкум. Амансыздар ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, мусулман бир туугандар. Жалпыңыздарга Ош калабыздан салам айтабыз. Тез жарыя каналы дагы бир Ош калабыздын көчөлөрүнүн асфальттоо иштерине күбө болуу менен биргеликте чет жерде жүргөн мекендештерибизге, Ош шаарынын тургундарына, Кыргызстандын башка региондорунда жашаган аймактагы мусулман бир туугандарыбызга дал ушул жакшы жаңылыкты бөлүшөлү деп турабыз. Асфальт төшөө иштери азыркы учурда Ош мэриясы тарабынан алдыга карай уланып жаткан учуру. Күнгө шаршембе 4-июнь. Дал ушул Нарматов көчөсү менен Абсамат Масалиев көчөсү келип айлампада кошулган жери асфальт уланып жатыр ушул жерде. Негизинен жумуш аягына сон жүрүп жатат экен көрөрмандар. Бул жакта техникаларды дагы көрүүгө болот. Аккан суунун агын караңыздарчы. Негизинен мурун ол айлампа круговой. Негизинен мурун жаман акыбалда болчу. Анчейин жаман эмес, эми кичине абалы начарраак болчу. Азыр болсо сыртын атайын мрамор таш менен, жылтырак мрамор таш менен сонун кооздоп гүлдөр дегип койду. Көрдүңүздөрмү? Жакындаштырып жақта жігіттер жөңге салып жатыр. Асфальт аяғына ысық. Бұл жақ Нарматов көчөсү. Ал эми тагыраагы бул Абсамат Масалиев көчөсү келип айлампага кошулуп, ары көздөй барып эле жогорудан түз өткөн Югослав кичи шаарчасына өтүп кетет. Аскар Шакиров көчөсүнө кошулат ушул көчө. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. Биз тетиги жактан келдик азыр. Ушул жактан жогору карай барсак, бул жакта Аскар Шакиров көчөсүнө могул жерден кошулат. Могул жактардын бүт бардыгы асфальтталган. Асфальт басылган. Сонун жаңы асфальттар. Азыр Югосток кичи шаарчасына чейинки жолду улайбыз. Жолдо асфальтталган жолдорду кененирээк көргөзүп чагылдырып берели. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, мен жолумду ошол муна менен улайын деп чечтим. Анткени жол кичине узагыраак. Анан кененирээк сиздерге жол жүрүшүн ошол менен тартып көргөзүп берейин. Асфальтты. Аскар Шакиров көчөсүндө бара жатабыз. Азыр көчөрдө.
Мурдары бул жерде жүрүү аябагандай кыйын болчу. Мындай жол жаман болчу да. Азыр сонун жол оңдолуп, негизинен аябагандай жакшы болуп калыптыр. Могул жер жол аябагандай кеңийл болуп калыптыр ушул жерчи. Аллага шүгүрлөр болсун. Чет жерде жүргөн мекендештер өзгөрүп кубанып жатса керек. Юго-Восток кичи шаарчасына көздөй бара жатабыз. Тарага ушул аймакка кирип калдык. Жашыл жанып турат, буюрса биздин жолубуз десек болот. Дал ушул жерге чейин асфальт болгон. Ал эми бул жагы болсо дагы да болсо кошумча жасалат экен. Ага чейин болсо жолдорду оңдоп атышты. Бул жерде ар кандай мындай курулуштар жүрүп атыптыр. Азыр бир четке токтоп, андан кийин болсо сиздерге жолдун четиндеги жумуштарды да көргөзүп берейинчи. Уруксат этсеңиздер. Бул жерден өтөйүн. Жол чырак бар экен бул жерде. Жөөтмөк, анан унаа кыймылын көзөмөлдөөчү камералар, күзөтчү камералар жайгашкан. Биз оң жакка алабыз, унаабызды. Мына караңыздар, дал ушул Аскар Шакиров көчөсүнөн кийин келе аймак бул көчө Насирдин Исанов көчөсү деп айтылат. Бордюр коюлган, лоток да коюп койушкан, жаң. Бул жакта чет мемлекеттен келген студенттер да окуйт. Бул жер болсо там асфальт төшөгө даярдалып тур. Бул мырза сынок болгон аймак экен. Көрүнүп жерди көчөтүп. Биз ар көздө өтүп кетеличи. Бул жакта Ош мамлекеттик университетинин филиалдары жайгашыптыр, факультеттер. Бул жер Ош мамлекеттик педагогикалык университетке. Мурундарга бул аймактардын бүт бардыгы бул жака чыгып кеткен болчу. Снос катарында белгиленип, андан кийин бул жерлердин жол кеңейтилди. Мурундары тетиги жерде болсо, азыр могул жакка чейин. Демек, могул жерден тротуар өтө турган болсо, мындай жакта ары асфальт, дагы бери жылат. Анан кененирээк көчөлөрдө басканга бир шарт түзүлөт десек болот. Чынбы? Фото үчүн атайын.
арык үчүн лотокторду алып келип койтурмун, азыр турат, көрдүңүздөр. Эмне үчүн жумушчулар жок дебеңиздер, кээ бир аймактарга тартылып, башка аймактарга тартылып, азыр Ош шаарынын көпчүлүк аймагы жолду оңдоо, түзөө, кыскасы жумушчулар аябагандай көп болуп, керек болуп жаткан учур болуш керек. Ошондуктан жумуш издегендер ушул жака дагы кайрылып көрүңүздөр. Кыргызстанда мамлекеттик атайын иш учуру саат 5-тен кийин көпчүлүк мекемелерде бүтөт эмеспи. Андан кийин биз дагы болсо ошентип иштен кийинки учурда ушинтип тартып чыгарылып жаткан учурубуз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.